Анжелика айым, мейманда саламатсызбы? Саламатсызбы, Назира айым. Бул адам колун сурап атат, ал киши жоголуп кетет. Анан бул нерсени кайра эле элге ачыктай берүүнүн кажети канчалык деңгээлде бар? Биз дагы мен деле болгон эле кийимим соответствовать этпечи да, толук. Нике кыйылыш керек эле да, жолук салынгандан кийин ошол жаат. Бир учурда ырдабайм болду деп баягы ушул атактуулуктун дагы азабын көргөн күндөр болгон да. Анан экөөбүздүн мамилебиз ысык эмес, чынын айтканда. Урушуп талашкан күндөрүбүз да болду сахнада. Кандайдыр бирөө бир күтүп туруп анан ошол нерсени бир чыгаргандай сезилет да. Мага бир күндө бүт жаңылыктар сайтына чыгат. Апамдын сүйүүсүн алып эле, анан сахнага кийин деле шашпай келсем болмок экен деген өкүт болбойбу? Так, ал сиздин күйөөңүз болсо, бизге ким болот деди да. Ошол аябай неме да, чукуп сурайт баарын. Ушундай кенедей балдардын эмесин конвенция деген бар да. Жок. Алардын укугун тебелебей элебизби? Чын жүрөктөн жасалган, тазалык менен жасалгасы ширелишкен, чын пейилден сунулган, атайын ифтарга даярдалган дастарконубузга келиңиз. Меймандарыбызга чайханабыздан кыям, финик, суу жана нават бекер тартууланат. Чайханада Смия баарыңыздарды ооз ачарларга чакырат, ифтарларга чакырат. Саламатсыздарбы, урматтуу ЛТР каналынын Эркиндик 122 программасынын көрүүчүлөрү, ошондой эле менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бардыгыңыздарга ысык жалындуу салам жолдойбуз. Жана бүгүн кызыктуу мейманым бар. Силерге эфир кызыктуу болот деген ойдомун. Бүгүн бизде белгилүү Анжелика айым мейманда. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Назира айым. Сиздин жаңы образыңыз менен көрүшө элекпиз. Бүгүн мына көрүшүп атабыз. Жашоону 180 градуска адам жөндөн жок бурбайт болуш керек деп ойлойм да. Бир потолокко жетиш керек, бир нерсе ушундай жан дүйнөсүндө сыныш керек. Анан гана 180 градуска жашоосун башка нукка бурат деп ойлойм да. Сиздин жашооңуздагы ушул башка жашоого нукка бурулганга эң акыркы тамчы эмне болду? Мен дагы мурда ушундай суроо бере берчим да, жолук салынгандарды көрүпчү. Эмнегедир жакшы ой келбей эле жаман ой келе берет экен да. Эмне болуп кетти? Эмне жолук салындың? Эмне бир нерсе болдубу дегендейчи. Бирок жашоодо мындай суроолорго жооп бере албай кала тургандагы жообу жок калтыра турган суроолор болуп калат экен да. Эч нерсе деле анчалык болгон жок. Болгону бир мындай жан дүйнөм көптөн бери каалап жүргөн нерсеге чечкиндүүлүк жасадымбы деп ойлойм да. Бул нерсе көптөн бери эле жашап келген да. Менин ичимде, кыялымда суктанып, жолук салынып жүргөн айымдарга. Анан мындай 180 градуска деген баягы өзгөрдү деп мен айта албаймын. Себеп дегенде адам өзүнүн бир мындай мүнөзү менен төрөлөт, ага коомдо тарбия берилет. Ошол эле эне мен кандай болуп келсем болгону эле кээ бир нерселерге чектөө коюп коет экенсиң жашооңдо. Кээ бир нерселерден баш тартасың, кээ бир нерселерди баягы кандай десем, иреттеп алат экенсиң да. Ошол бир иреттей турган балким мезгил келди болуш керек деп гана атагым келет да бул нерсени. Туруп туруп эле адам мындай бир жаман сыноо башына келсе дагы, же аябай бир сонун көптөн бери күтүп жүргөн нерсени Кудайдан сурап, Кудай берсе дагы 180 градуска өзгөрүп кетти деп биз ойлойбуз да. Бирок болгону анын адамдын ичиндеги сезимдер башка да болушу мүмкүн да. Бир көз караш менен карабай эле жыйынтык чыгаруунун кажети жок деген дагы жакшы нерселер бар го. Биз көргөндө сырттан башкача көрүнөт экен, а бирок сүйлөшө келсең, анын негизги баягы себебин сурасаң башкача болуп чыга келет экен да. Менде себеп такыр эле башка да. Сырттан адамдардан, колдоочуларыңардан көбүрөөк айыптоо болдубу же колдоо болдубу?
Бизде эми ушундай экенбиз. Адам баягы жакшы нерсеге кадам таштаса баарыбыз мактап жатып калат экенбиз да. Баягы апамды умрага алып бара жатканда көп пост киргизген эмесмин. Эми биринчи аман эсен жетип алалычы, зыярат кылып алалычы. Анан келгенден кийин ай мактадам дегендейчи, барып келдик дегендей. Бул эмнегедир ойлогонмун. Баягы коомго эми баягы эми барып келиптир, эми көптөр эле барып келип атпайбы деген эле сөз болуш керек деп. Бирок мындай биз көбүрөөк болот экенбиз да. Жүрүм турумубуздун баары көзөмөлгө алынып калынат экен. Анан мындай үлгү катарда болуп калат экенсиң дегендей. Билбейм, мени болсо баардык жактан тыюулар башталды дароо эле. Сен Меккеде жүрөсүңбү? Анан кийин телефон тартып жүрөсүңбү? Анан видео тартып жүрөсүңбү деген тыюулар башталганда эле мындай кичине неметип баштадым да, кооптонупчу. Көрсө баардык нерсеге деле кайра эле адамдар кийлигишет турбайбы? Чыныгы бул жакта канча саат мен зыярат кылып, канча саат бош убактымда телефон кармагымды деле билбейт эч ким дегендей. Анан эми колдогондор аябай көп болду да албетте. Мисалы үчүн статистиканы карайсың да Инстаграмдачы, буга чейинки публикацияларына канча лайк болгон, канча комментарий болгон, анан апаң менен Меккеде жүргөн сүрөтүңдү көрүп алып адамдар биринчи дароо аябай макташат. Сонун сөздөрдү айтып, мен чындыгында аябай өлө мындай кубандым да. Анан келгенден кийин деле ошондой сезимдер болуп атты, баары эле жолуккусу келип, сүйлөшкүсү келип, ушунчалык. Анан 2-3 күн өткөндөн кийин баягы мен Бишкекке келгенден кийин баягы жолукту чечип салат, жолугу жок эле чыкса керек, эми зыярат кылып келип деле жолук салынбай жүргөндөр бар. Ошондой болсо керек деп ойлошсо керек. Мен деле ошентип ойлогом, чын айтканда. Бирок баягы элдерди чакырып, зам-зам соус тийгизгендей жолук салынып бардым да, акырын мындай жадыдай кылып мойнумду жаап койдум. Бизде анан кийин айтып коюшат экен, билбейм, жана 40 күн жолук салынып жүрүш керек дегендей нерселерди. Анан мен анан биринчи жолу уктум да, анан кийин эми билбейм дедим, жолук салынасың, чечпейсиңби? Билбейм дедим, чын эле билбейм. Эми азыр жолук турат башымда, бирок билбейм. Элке чыгып атканымда да мындай бир кызыктай сезимдер болуп атты да, мындай адам баары бир мындай башка жактан башка жакка келгендей эле болуп калат экенсиң, элестетсеңиз. Эми баардыгы жолукчан жүргөн өлкөдө жүрүп келген, анан бизге келгенде баягы өзүңдү кантип алып жүрүштү уже эметип калат экенсиң да. Кичине эмне кылсам дегендей. Анан жолук чечпейм коюм, салынып жүрө берейинчи, мага жакты. Жолукка 10 күндө көнүп калыптырмын. Чечким да келбей жатат, мындай. Мага комфортно болуп атат дедим да, жолук салынып жүргөн. Дебей эле чечпейм деген нерсени кандай Инстаграмга жаздым, мына баягы канча адам мактаса, ошончо адамдын бир тең жарымдай сынга алып, андан кийин негатив ошол башталып кетти. Ар кандай ойлор, талаштар, тыштар, элдер бири-бири менен урушат го, жөн эле таламыңды талашат, бирөөсү сага болушат, бирөөсү сенин ордуңа жооп берет дегендей. Ошондой. Азыр мындай сиздин жообуңуздан улам мындай картина түзүлүп атат да. Жолук салынып, зыярат кылып жүргөндө эл укмуш кабылдап, кубаттап, азаматсың деген нерсеге менен келип, ошол күбө менен келип эле, анан ошол жолукту чече албай калдыңыз да. Анан мындан улам, демек бул аңдалган атайын мурунтан бери даярдалган жан дүйнөнүн даярдыгы менен салынган жолук эмес, мындай кокустуктан бир жакка түшүп калып, ошондон чыга албай калган жолуктай сезилип атат да. Мен айтып бергенимде баягы коомдун реакциясы боюнча ошондой түйүлүшү мүмкүн да. Бирок мен умрага барып эле биринчи жолу Куран китепти колума кармаган жокмун, биринчи жолу намазга жыгылган жокмун. 5 жашыман бери Куран окуганды апам үйрөткөн. 5 маал намазды болсо ошол айыма төрөлгөндөн кийин баштагам. Кызым 15-ке чыгып калды азыр. Анан эми бизде көп эле баягы жолук санбай, бирок намаз окуп, баягы көз өтүп кеткендерге Куран түшүрүп жүргөн айымдар деле бар го. Биз дагы мен деле болгон эле кийимим соответствовать этпечи да, толугу менен мен өзүмдү мындай кандай десем, билбейм, толугу менен эле ушул кийимим болсо да сонун болот эле деп жүрчүм да. Сезимдер ушундай эле. Баягы неме деген сөздү окуп калдым да. Атеисттер эң Кудайга жакын адамдар атеисттер дегендейчи. Анткени ал атеисттер
Кудайга Кудай, мен ушул намазды окуйм, сен муну кечиресиң, Кудай, мен момуну жасайм, сен муну кыласың деп соодалашпайт, жөн гана көкүрөгүнөн, жүрөгүнүн түпкүрүндөн эмне чыкса, ошол жакшылыкты мен Кудай үчүн жасап атам деп мындай неме кылбайт да, өзүн көрсөтпөйт, мындай эле жөн эле жан дүйнөсүнөн, жүрөгүнөн жасай беришет да. Кандай деп ойлойсуз? Адамдын көкүрөгү, жүрөгү ансыз деле жаратканга таза болсо, ансыз деле жараткан деп атса, кийим канчалык деңгээлде Кудайга далил кылып аткан нерсе деп ойлойсуз да? Кажети барбы ошонун? Ооба, бул мындай ойдогу адамдар дагы аябай көп да. Бул адамдын бай өзүнүн ички сезимдери болуш керек. Например, сизге комфорт эмес бир үйдө жашаш мага комфорттуу болуп калышы мүмкүн да. Же болбосо сизге жакпаган мамлекет мага жагып калышы мүмкүн дегендей, же мага жакпаган мамлекет сизге жагат дегендейчи. Бирок ал жакта дагы баягы жашоонун бир өзүнчө немелери бар да, көз караштары бар да. Мисалы, эми бирөөнүн үйүнө бирөө барса, баары бир сын пикир айтышы мүмкүн дегендей да. Бул жерде мындай, менин жан дүйнөмө мындай конок катары эгерде кире турган болсоңуз, же түшүнө турган бир абалда болсоңуз, башкача айтмаксыз деп ойлойм да. Сиз сырттан эле мындай айтып атасыз да, баягы бир Кудайга, бир Аллах Таалама бир мындай басым кылып, анан кийин ошону доказывайте дегендейчи, туурабы? Мындай ошол кийимиңер менен доказывайте. Жок, аны далилдеп мындай элге айтып, мына мен Кудайга жагынып атам, мына мен Кудайга жакынмын дебей элечи, мындай эле жөн эле анын башка элге далилдөөнүн эмне кажети бар дейм да. Сырткы көрүнүшүңбү, жасаган ишиңенби, сен жөн эле өзүң үчүн жасап көрсөң эмне болот деген суроо да. Ошондой эле. Мисалы үчүн мен деле 15 жылдан бери кайрымдуулукта жүрөмүн. 15 жылдан бери деле мисалы үчүн ошол намаз окугандан баштап жоок салынбай эле, мисалы үчүн мен Кудай мени көрүп турат, менин жакшы ойлорумду, мен баардык жасаган нерсемдин баарын эле чын жүрөктөн жасагам да. Аллах Тааладан эч нерсе күтпөй эле, ага милдет кылбай эле, туурабы? Сиз так эле сүрөттөп жаткандай эле жашоодо жашап келгем да. Бирок мен азыркы этабым деген демек башка этапка өтүүнү менин жан дүйнөм каалады да. Анан мен мисалы үчүн эч бир мындай көрсөтүүлөргө барып, бир гана ушундай менин жоолугум жөнүндө, дин жөнүндө, анан мен ойлорум, көз карашым жөнүндө маек кургум келбейт да. Бул мисалы үчүн билбейм, кандай суроо келсин, бербесин, мен бул суроолорду кандай болсо ошол бойдон эле калтырып кое бергим келет да. Муну талкуулаштын деле кажети жок деп ойлойм. Анткени ар бир адамдын өзүнүн тандоосу, ким менен достошот, кандай унаа айдайт, туурабы? Кандай күйөөгө чыгат, кандай кийим кийет. Бул деле мен ошондой бир тандоом болду болуш керек. Мисалы, бирөөгө барып деле урушпайбыз да, сен эмне бул күйөө менен жашап жүрөсүң? Өзүң деле жашап жүрөрсөң болот го дегендейчи. Ал өзүнүн тандоосу, ал өзүнүн бир комфортун таап атат да ошол адамда, туурабы? Ал миң жаман болсо деле бирөөнүн бир сүйгөнү да, туурабы? Ошондой эле да, мен мисалы миң канча бирөөгө кандай көрүнсөм дагы, бул мен өзүмдүн тандоом да, ички. Мен бул нерсеге эч кандай жооп бере албайм да, түшүндүрө албайм да. Болгон эле ошол сезим. Бирок мен өзүмдү намаз окуп атамын, мына жолукчамын, мындаймын деп айткым да келбейт, айтпайм дагы. Себеп дегенде адамдагы эң биринчи чоң проблема бул текеберчилик да. Мисалы үчүн жолук салынган айым деп коелу. Тим эле жолдошу бар, укмуш, балдарын багып, тим эле примерная жена во всем. Но бирок анын эгерде ички дүйнөсүндө текеберчилик бар болсо, анын дубалары кабыл болбойт. Ал өзүнүн ошонусу менен барктап атса, мен ушундаймын, мен кыйынмын, мен монтип жүрөм, менин күйөөм бар деп, мисалы, күйөөчүктүн алдына келип отуруп мактана турган болсо, анын дубалары Аллах Таалам кабыл албай деле коюшу мүмкүн да. Бул жерде деген ал башка вопрос. Адамдагы текеберчиликти сындыруу, нафсты тыюу деген нерсечи. Ошол эле мисалы үчүн жолугу жок, ажырашкан болсун, кандайдыр бир болсун, адам эми ал күндү сиз айткандай кечинде Аллах Таала менен кечирip чын жүрөгү менен Аллах Тааладан сураса, чын жүрөгү менен Аллах Таалага кызмат кылса, балким анын текеберчилиги жоктугунан Аллах Таалам анын дубаларын кабыл кылышы мүмкүн да. Аны биз билбейбиз да, чынын айткандачы. Баягы адамдын Кудай болгон сыйынуусу бул так эле башка вопрос да. Ушуну туура айттыңыз да. Мисалы үчүн элдер ойлойт, мисалы үчүн мен ачык жүрөм, мени көп айыпташат да.
сен деген мындайсың тигиндейсиң. Жок, бул чүпүрөк жамынып койду, ал деген Ооба, адамдын адамдын жүрөгүн келбетине карап. өзгөртөт деген нерсе жок да чүпүрөк, туурабы? Адамдын келбетине карап вообще бир ойдо калбаңыздар да. Бул деген тим эле намаз окуйт, жолго салынат экен деген дагы балким кээ бир айым ошол баягы кээ бир диндеги жүргөн айымдардын кылган иштеринен туура эмес иштерди да кылышы мүмкүн да. Бул адамдын өзүнүн тарбиясы, өзүнүн кабыл алуусу. Главное ошол баягы текеберчиликти сындырыш керек. Кандай, мисалы үчүн сен диндесиңби, диндемесиңби, билбейм, мен үчүн биринчи иретте адамдын ошол текеберчилиги жок болуш керек да. Ошонун баардыгын, мисалы үчүн, благодаря все это мне или я это сделала дегендейчи. Адамды адам жакшы көрүү менен гана, мисалы үчүн, коомдо баардык нерсени ордуна койсо болот. Мен ошол оюмда айымдардын проблемасы бирдей, айымдардын башын бириктирген темалар аябай көп дегендей эле, жолугу бар айым деле, жолугу жок айымдар деле чогулуп бир чоң долбоорлорду жасасак деген оюм бар. Бул менин кийим тандоом дегендей элечи. Бул менин кийим тандоом, бул просто менин деген жолугум. Оставьте в покое, пожалуйста, дегендей да. Жакшы. А сиз жантан бери текебердикти сындырыш керек, текебердикти сындырыш керек деп атасыз го. Ошо эгону сындырыш керек, текебердикти сындырыш керек. Сиздики сындыбы? Меники көп нерселерге деген эметип калдым да. Өтө сабырдуу, мындай жолукчанда азыркы айымды Анжеликаны карай турган болсом, сабырдуу, анан кийин текеберчилик баягы кээде ойноп кетет. Мен мындай сындырды, аны жеңдим деп айта албайм. Бирок анын үстүндө мен иштеп атамын да азыр. Анын үстүндө иштеп атамын, мен аны түшүнүп атамын. Болушунча бардык нерсени мындай коомго айтып жарыя кылбай эле иштеп калдым да. Мындай эле акырын дегендей. Жанагы сиз салондо отурганда эки аял келип, анан жаңжал чыгып кетти го салонуңуздачы. Анан сиз деген мен силерге эч кимге эч нерсе берүүгө милдеттүү эмесмин деп. Я не обязана деп айттым. Сиз ушинтип монтип чаңгырып атканда аны видеого өзүм тарттым да. Мен энелигим ойгонуп кетти. Анан сизди аябай кучактагым келди. Сен эч кимге эч нерсе милдеттүү эмессиң. Сен эч кимге эч нерсе бербесең дагы, сен кайра мен Анжеликамын деп байрагыңды көтөрбөсөң дагы, тебя могут полюбить дегим келди да, жан дүйнөмөн сени ушунчалык кыскым келди да, боормачы. И мындай элес калтырды, психология менен иликтенип көп жүрөм да. Анан ичиңде бир сүйүү жетпей аткандай, анан ар бир кадамыңды атайын чууга салганыңды ты получаешь любовь через минус деген нерсе бар да психологияда. Адам кандай жөндөн жөн эле мындай сүйүү көрбөй калса, сөзсүз түрдө кандай гана жол менен болбосун элдин көңүлүн тартып сүйүү алганга муктаж боло берет да. Анан ошондон улам ойлойм да, балким Анжелика ушул жаатты ойлонуп көргөн эмес беле деген сыяктуу ой келди да. Сиз кайрымдуулук жасап, элдин баарына мындай көргөзүп бербесеңиз деле, балким сизди жөн гана Анжелика болгонуңуз үчүн сүйгөн адамдар көптүр. Кайрымдуулук мен да айтып атпаймынбы, ошол бала кезден бери бар окшойт. Мен муну өзүм менен алып кесип алып иштей албайм да. Мисалы 5 жашымда деле апам жумушка кеткенде кошуналарым көп балалуу болчу да. Анан ошолордун бир нанын сатып алып, элдерге ооз тийгизип, анан болгон нанын сатып берчүмүн да. Кошо базарга чыгып чуркапчы. Бул мен анда деле эчтекени издебесем керек. Бирөө мени жакшы көрсүн. Анан бирөө ошону кылып атканды дагы апама келип айтыштым: "Не кызың базарда нан сатып жүрүсүздөр, ушундай байкуш турбайсыңарбы? Сен тиги өзүң ушундай аскер кызматында иштесең, кызыңа нан саттыргандан уялбайсыңбы?" деп апам дурушкан күндөр болгон да, башкалардын көз карашы менен. Бүгүнкү күндө деле мен баягы 3 миллион аккаунтумдун баягы азыр жок болгону дагы бир себеп ошондо болуш керек дейм да. Ушундай жан дүйнөм менен эмнеге мен бир сөз айтсам эле башкача болуп кетет. Эчтеке сүйлөбөй эле койсом болду дегендей да. Баягы жөн эле бир кайрымдуулук койсоң, аның бам бум бом болуп кетет. Ал менден көп кайрымдуулук жасап аткандар толтура. Эмнеге алардыкы чыкпайт билбейм, эмнеге элдер ага барып сурашпайт билбейм да. Аны ошол эле учурда бир кичинекей ызычуу болуп кетсе, же бир ошол эле пост жазайын дагы, посттун мааниси келе атса дагы ошонун контекстин кыркып алып туруп, чоң тема коюп туруп, анан менин сүрөтүмдү коюп койсо эле комментарий менен обсуждение көп болуп кетип атат да. Неге мен дей берем да? Ар бир айткан
сөзүм деле бир туруп бир маалда толкун сымал 2 жума өтүп кеткен постум 2 жумадан кийин хайп болуп чыгышы мүмкүн да, башка сайттар үчүн, жаңылыктар сайты үчүн ушундай день в день чыкпайт меникичи. Мисалы бүгүн кылган нерсе бүгүн тарап кетпейт да. Кандайдыр бирөө бир күтүп туруп анан ошол нерсени бир чыгаргандай сезилет да. Мага бир күндө бүт жаңылыктар сайтына чыгат, 2 жума өткөндөн кийин чыгат да ал нерсечи, күтпөгөн жерден. Мен бул нерсени билбейм, бирок эми бизде мындай билбейм, эжекелерим айтып калат, Аллах Таалам кээ бир адамды ушундай жараткан экен дейт, башкалар баягы ага дуа, башкалар дагы ага дуа кылып коет экен дейт да. Ушунга жакшы болсо экен, ушул кызды дагы да болсо эчтекеге сунбай алдыга кете берсе экен дегендейчи. Ошол нерсени сиз баягы психология жактан бир айтып атасыз мага. Баягы негатив аркасы менен өзүмө бир неме алат болушум керек дегендей да. Бирок ал нерсени мен пландабайм дагы, ал нерсени көздөбөйм дагы. Бирок ушундай болуп калды да. Жок, муну аңдаба бир мен мисалы үчүн бир катан кетиришим мүмкүн, бирок муну эмнеге жасап атканымды аңдабашым мүмкүн да. Бул сырттан көрүнөт, ал эмнеге андай жасап атканым, же болбосо подсознанием дейт го, аң сезимдин түпкүрүнөн бир нерсени ты хочешь, ошол нерсени жасай бересиң да. Балким ушул жатта андан келе бала чаңызда мындай апаңыз эме офицер болуп иштесе көп эле сизге көңүл бөлүндү беле деген суроо келип атат. Ооба, мен аябай апам күткөн, наристе болуп төрөлгөм. Апамды баягы төрөй албайсың деп ушундай кылып койгон, айткан экен да дарыгерлерчи. Анан апам ушул Ак-Даладан жалынып, жалбырап жүрүп, эптеп ушул балалы болсом экен деп 27-28 жашында кыздуу болгон экен. Андан кийин ошол курсагынан эле баягы кыз дегенден кийин эле жакшы көргөн тасмаларын көрүп, анан Анжелика деп эле ошо кош бойлуу кезинде эле атымды коюп, ушундай мээрим сүйүү менен аябай күткөн наристе болгонмун. Апам ар дайым айтып келет, өзүнүн күндөлүгү дагы бар. Мен төрөлүп, чоңоюп, мектепке барганга чейин жазган күндөлүгү, ай сайын сүрөткө түшүп, ай сайын менин салмагымды, боюмду, биринчи чыккан тилимди, баягы сөздөрүмдөн бери жазган альбом бар үйдө. Ушунчалык таң калам да, ушунча нерсени мен деле азыр биринчи улуу кызыма жасагам, бирок кичүү кызыма деле жасаганга убактым болбой калды да. Ушундай мээрим менен. Анан мисалы кичинекейимден бери ырчы болом, мен ырдайм деп ушундай кыялым үчүн атайын анда аскер кызматкерлерин областтарга которуп жүрөт го. Ошондо Бишкекте төрөлгөнмүн. Анан кайрадан ошо Бишкекке алып келип, мени музыкалык мектеп интернатын Абдыраевка бергенде. Канча жашыңызда? 7 жашымда 1 класска баргам. 7 жашта Абдыраевка бардыңыз. Абдыраевтан атайын таластан келип экзамен тапшырып, мугалимдер болсо атыма да кызыгып, талантыма кызыгып, таалашып, ошо спец боюнча мени алып кетишкен. Кылгыякта жана пианинода ойноп, анан ошол жакта 6 жыл бою билим алып, интернатта жатып окудум. Шоу-бизнеске, чоң шоу-бизнеске канча жашыңыздан? 2 класстан башталды. Анткени ошо 1 класста окуп бүттүм. Апам болсо анда таласта болчу. Суббота, воскресенье күнү гана чыгасың да, интернатта жатып окуйсуң, ал жакта бүгүнкү күнгө чейин. Ал мектепте ошондой эле система менен окушат. Анан каникулга барып калгам таласка. Анан ошондо кастинг болуп атыптыр. Айчурок эстрада театрына солистка керек болот деп. Мен анда Клара Алибековну аябай жакшы көрчүмүн. 7 жашыңызда Абдыраевка барсаңыз, 8 жашыңызда Айчурок эженин колуна тийдиңиз, Эми кастингден өттүм, солистка катары. Анан кийин Айчурок эже дагы аябай жактырды. Сен Бишкекте окуйт турбайсыңбы? Музыкалык ошо мектепте окуйт экенсиң. Анда биздин группага келип, катыша бер, ырдай бер деп анан ошол Бишкекке келип, Бишкектен анан кээ бир учурда ыр жаздырып, гастролдорго чыгып жаттым каникул учурларында. Анан ошентип эле анан чыгармачылык башталып кеткен. Балким ушу шоу-бизнеске эрте аралашып калганыңыздан, ысык суук ар жакта ар кандай адамдар менен болуп калганыңыз үчүн мындай выживать этиш керек болуп, ошол жакта жан сакташ керек болуп, балким ар кандай мүнөз калыптанып калган деп ойлобойсузбу? Мен кичинекей кезимден баштап эле чоң адамдар менен иштеш баштадым. Баягы балдарга окшоп каникулда ишке чыгып курчак ойногон жокмун да. Колума микрофон түшкөн жок. 3 айлап каникул болсо биз 4 айга чейин гастролдочук. Күндө концерт айыл жергелеринде, областтарда.
уктайсың, турасың, ачка калган күндөр бар дегенде анан шарты жок клубтарга барып шыпырасың, суу сээп, бүт условияны жасап элди күтөсүң да. Бирок ошол менен бардык балалык эмгегим өзүмдүн ошол кыялым үчүн гана болгон. Анда биз эч кандай айлык маянаа үчүн иштеген эмеспиз. Мага бир ыр жаздырып берсе, ошол менин үчүн чоң белек катары 10 жыл ошентип сахна үстүндө чоңойдум да. Мындай ичиңизде мындай 18 жашыма чейин таарыныч элестетсеңиз. жокпу Анжелика? Мисалы үчүнчү, мен азыр сиздин кыздарыңыз койнуңузда, жаныңызда, ошол апамдын жанында болуп эле, апамдын сүйүүсүн алып эле, анан сахнага кийин деле шашпай келсем болмок экен деген өкүт болбойбу? Ушунчанын баарын эмнеге көрдүм дегенде. Балачаң, сен баласың да курчак ойноо мезгилиңди жөн эле көмүп коюшту да. Бирок карасаңыз 12 ай бар. 12 айдын 3-4 айы эгерде гастролдордо сахна үстүндө жүрсө, калган айы апамдын койнунда өттү да. Сентябрдан баштап майга чейин кадимкидей окуучулар катарында мектепке барам, келем, классташтарым менен ойнойм. Баягы каникул учурун мен айтып атамын. Ошондуктан мен оюмча ар тараптан мындай өскөнгө, ар тараптан ой жүгүрткөнгө, анан балким эрте турмушка чыкканыма дагы, эрте балалуу болуп ошол жашоого даяр болгонума бардык нерсе адамдын баягы аң сезиминин өсүшүнөн болуш керек деп ойлойм да. Ошого бир өсүп балким даяр болдум окшойт деп калам да. Себеп дегенде билбейм. Баягы эрте турмуш курам деген нерсе ойдо жок болсо дагы, бирок жашоо демек ошондой болду. Жакшы нерселерим бар эрте болду деп ойлойм да. Ошол эле 16-17 жашымда берген жеке концерттер, ошондогу бир мындай атактуулук десем болот да, баягы среди тинейджеров, баягы өспүрүмдөр ортосунда. Анан эрте балалуу болуп, мисалы классташтарым жаңы окууга тапшырып атса, өзүм дагы студент болуп дагы кайра бала менен анда дагы бир суноолордун үстүндө да аябай жүрүп аттым да. Ошондо деле сөз болуп дегендей бир учурда ырдабайм болду деп баягы ошол атактуулуктун дагы азабын көргөн күндөр болгон да. Бүгүнкү күндө эле эмес да, баягы азыркы сөздөр. Мурда деген эми бизде 2-3 гезит бар болчу. Болду, ошол жерден эле сөз ушак желтая пресса жатып калчу да, жазылып эле. Азыр Инстаграм болгон үчүн ар бирөөсүнүн кол уста желтая пресса бар, анан баардыгыбыз журналист болуп кеттик го. Жакшы. Бул бир жолу бир кафеге кирип барсам эле 3 кызыңыз отуруптур. Анан үчөө тең туура калып, кочактап, мойнума асылып, өпкүлөп, ушинтип учурашты да. Анан экөөбүздүн мамилебиз ысык эмес, чынын айтканда. Урушуп талашкан күндөрүбүз да болду сахнада. Анан дээрлик бири-бирибиз менен ишибиз жок. Анан алардын мага ошондой мамилеси ушунчалык ичимди жылытты да. Карчы Анжелика кандай сонун кыздарды тарбиялаган деген ой келди да. Анан байкашымча айыма мындай тартынып турганы, көп сүйлөбөгөнү, мындай экөөбүзчүлөп далактап ачык эмес да. Анан ойлойм да, сиз үйдөн катуу кармайсызбы, кандай тарбия кыласыз? Чоң рахмат, Назирайым. Качан көрүшкөнүңүздү мен билбейм, бирок аябай ыраазычылыгымды билдирем. Анткени эненин баягы эң чоң кубанычы бул балдарын бирөө мактаганда экен да. Көпчүлүк айтып калат, эми булар эмне кылып кантип тарбиялап атасың депчи. Кыздарым чындыгында баары менен сүйлөшүп берет. Мен ким менен урушуп атамын, ким менен кандай эмне болуп атам, алардын вообще иши жок да. Мен аларды мындай билбейм. Эми биринчи эле тарбия бул деген учурашкыла улуу болсо, телевизордон көрүп жүрөсүңөрбү, каяктан көрүп жүрөсүңөр, значит силер тааныйсыңарбы, учурашкыла дейм да. Не обязательно, чтоб ал адам силерди тааныгандай элепчи. Силер эч кимсиңер, мындайча айтканда, атактуу эмессиңер. Ошон үчүн силер кимди таанысаңар мындай учурашкыла деп айтып келем. Анткени бизде да ошондой да. Мисалы, көчөдө кичинекей балдар чуркап келип учурашып атса, биз түшүнөбүз, мени тааныган үчүн учурашып атат дегендей эле. Бирок ошол эле ошол бизнесте башкача да ушундай бир көз караш болгон. Ал жүрөгүмдөн уже чыкты десем болот. Кечирдим ал инсанды. Кызымдын бир 5-класстан баштап улуусунун көзүнүн зрениясы бузулуп калды да. Минус болуп, анан кээде мынтип ойлонуп, бирден сен
иштеп калган эмеси бар да, өзүнүн мүнөзү бар да. Анан ошол маалда ушундай эле бир ырча тактуу кирип калган экен. Анан мынтип карап, анан анда карап калыптыр да, мынтип тааныбай көзүн мынтип калган экен да. Анан ошондо тескерисинче башка сөз укканмын. Кыздарыңды учурашканга дагы тарбиялап койбойсуң, мындай көзүн да жамандагандай, аябай бир нерсеге окшошкон көзү менен мени акшыйып карайт, мен ага акча карыз болгонсуп деп аябай жаман нерселерди жазганда мен кечирим сурагам. Кечирип койчу, ал сени балким тааныбай калды, тааныган эжекелерим баары менен учурашат, бирок очкиси жок болуп калса керек деп ошондон бери мындай ар кандай болуп калат да ситуациялар жашоодо. Мен эч кандай деле бир кыздарыма немет бул менен учураш, бул менен учурашпа дебейм. Болгон үйдөгү тарбия бул алардын көргөн нерсеси. Бала көргөнүн баягы көрүп эле тарбия алат экен. Керел кечке кымгут болуп тиякта биякта жүрөсүңөр да, анан кайсы убакта убакыт бөлүнөт деген суратылат да. Баягы Инстаграмда ошентип жүргөндөй персона катары көрүнөбүз, бирок колдон келишинче мен өзгөчө ошол турмушта ажырашкандан бери кыздарымдын жанындамын ар дайым. Керек болсо мен ошол 1-2 жылы кыйналганымда жар айтып тойлорго көп чыгып калган мезгилимде ортончу кызым 1-2 класска жаңы барганда сураганда, апа бизди мектептен тосуп алыңызчы деп, себеби алар мектепке келатканда мен жарды көздөй кетем да. Анан түн ичинде келсем алар уктап, мен уктатканда алар мектепке кеткен маал болуп калды. Ошондон кийин анан күндүзгү жумуштарга кызыгып, анан күндүзү жумуштардан көбүрөөк баягы акча тапканга аракет жасап баштагам да. Адам ошондо өзгөргөм десем болот да. Кыздарым үчүн үйдөн ар дайым мектептен тосуп алам. Мен үчүн аябай бул керектүү моменттер. Боорума кучактап, балачадан чыкса кызымды кучактап үйгө чейин барганга чейин сүйлөшөм. Мисалы бүгүн азыр түндө келдим, дароо эле кыздардын коюнуна барып кучактап жатып алам да. Мен үчүн алар үчөө тең кичинекей да. Мүнөздөрү боюнча айыманы бир көргөн киши мындай айтышы мүмкүн, мындай токтоо экен деп, бирок ал деле үйдө аябай кичинекей эрке бала. Ойноп, тарсылдап, чуркап жүргөн. 3 кызым тең тентек чоңойду, бирок айтайынбы? Особенно ошо улуу кызым аябай тентек чоңойду. Жана народныйга киргенде эле биринчи ряддагы бой жеткен жактын баарын жерге түшүрүп салат эле. Чуркап барып туруп жерге түшүрүп туруп, анан баарын чачат эле да, мен жетишпей калчумун. Качан ушул кызым чоңойгону токтойт дечүм эле, бирок мектепке баргандан кийин да эле созулган кыз болуп калды. Бул интернет айдыңында сизге ыргылган таштар, ар кандай сөздөр канчалык деңгээлде алардын жүрөгүн оорутат болду экен? Мага акыл үйрөтөт керек болсочу. Баягы мен постторумду окуйт да. Анткени мам, не переживайте, вы же самая лучшая деп баягы кичине орусча сүйлөйт да, ортончу кызым. Анан кичинекей кызым болсо күндө открытка жасайт. Улыбнитесь, жылмайыңыз деп ресторандагыдай тамак менен тосуп алышат. Ушунчалык түшүнүү менен кабыл алат да, билбейм эмнегедир. Ар кандай сөздөр боло берет да эми. Ал эмес, биздин деле мектепте кээде сөздөр боло берет, анан мектептеги проблемаларын айтып берип калып, анан менин проблемам унутулуп калат. Мындай кээде мындай жеке жашооңузду ачыкка чыгарып, турмуш кургантам анымын деп каласыз го. Ал нерсеге мындай кызганышпайбы? Биздин атабыз менен эле болуңуз дешпейби? Эми мисалы бала баарын көрүп чоңойот да, баладан эчтеке жашыра албайсың. Сен бирөөнү мактасаң дагы көзү менен көрүп турган нерсеге баланын өзүнүн ою болот. Билбейм, мама, өзүңүз көрүңүз деп коет да. Канчалык иретте мени барып деле мисалы үчүн атаңар менен болгула, 2-3 күн болуп тургула жанында десек дагы чалып, мам, үйгө бара береличи, пожалуйста дейт да. Мисалы үчүн мен кыйнап аны зордоп, мисалы азыр деле атасынын жанында калтырып туруп кете албайм да 2-3 күнгө. Барат, кечинде үйгө келишет, мисалы үйүнө жиберип турам кадимкидей, бирок турмуш куруу жөнүндө эч качан суроо беришкен эмес. Жана мен силердин атаңар бар, апаңар дагы бар. Толук кандуу мындай ата энеси барсыңар. Кааласаңар мектепке атаңарды чакыргыла, кааласаңар апаңарды чакыргыла, экөөбүз тең тирүүбүз деп айтам да. И атасы менен өздөрүн сүйлөштүргөнгө көндүрүп койгом. Эмне көйгөй болот, эмне айткысы келет, каалаган учуруна чалат, сүйлөшөт, кандай темада сүйлөшкүсү келсе да алардын бул өзү эрки. Мен болсо колумду сураган, ооба
учурда биз чогуу Дубайда эсип атканбыз кыздарым менен. Анан кийин эле интернетке ошол колум сураган маалымат тарап кеткенде биринчи эле ошо чуркап келип мени куттуктаган. Поздравляем, ура! Качан кандай ак көйнөк тандайбыз, эмне кылабыз деп өзүнчө эле баягы 3 дружкам да жанымдачы. Анан стоп дедим, отургула. Так, тынч дедим, ага чейин азыр убакыт жете элек, биринчи отургула. Чоң ойгула дагы силер. Бирок ушундай жакшы мезгил болду. Бул менин жеке турмушум деп туура түшүндүрдүм. Анан ортончу кызым, аны ошондо так, ал сиздин күйөөңүз болсо, бизге ким болот деди да. Ортончу кызым, аябай неме да, чукуп сурайт баарын. Анан байке гана болот дедим. Болду. Себеп деген силердин атаңар бар. Мен эч качан силерди деген бирөөнү ата деп айттырбайм дедим. Атаңар бар. Болду. Бул ушундай турмуш жашоо кетет. Мен өзүмдүн жеке жашоомду дагы алып кетишим керек. Силердин да өзүңөрдүн жеке жашооңор болот деп туура түшүндүрдүм. Бул аябай маанилүү. Ажырашкандан кийин балдардан эч нерсени сыргатпай, ачык сүйлөшүү, ачык түшүндүрүү. Себеп дегенде чоңойгондо мындай, билбейм, кичинекей мишин калпайтып койгон турбайсызбы дегендей сөздөрдү окугум келбейт да. Болгондой эле жооп берем. Бизде мындай ачык сүйлөшөбүз да. Мындай бул адам колум сурап атат деп анан ал киши жоголуп кетет. Бул адам колум сурап атат, ал киши жоголуп кетет. Анан бул нерсени кайра эле элге ачыктай берүүнүн кажети канчалык деңгээлде бар? Балким ал нерсеңизди жеке жашооңуздун жашыруун парданын артына коюп койсоңуз, балким бул деле мунусу деле качып кетет да деген сөз чыкпайт беле дейм да. Кандай деп ойлойсуз? Сиз айтып аткан сөз бул деген коомдогу жүрүп жаткан сөздөр. Ушактар ойлошот да, улам бирөө келип менин колумду сурайт депчи. Сиз өзүңүз мындай сториске чыгарасыз. Бир эле адам дейм, туура. Бир эле адам улам эле колумду сурай берсе. Бай киши дегениңиз бар эмес беле? Миллионерге тияттыр деген. Ал эми элдин ушагы, элдин сөзү. Мен эч качан мындай, мен бир бай бирөөнү Казакстандан таап алдым деген жерим жок болчу. Бул деген баягы дос катары сүйлөшүп, анан мен жанагы подиумда чоң показда ырдап аткан мезгилимде ошол гүлдөрдү аябай бергенде, эми андай гүлдөрдү бирөөнүн колун суруп аткандай эле берет да. Эми ошентип картинаны көрүп калганбыз да. Анан ошентип сториске чыгаргансыз сиз? Жок, мен гүлдөрдү алдым. Мен гүлдөрдү алдым дагы, анан кийин ал баягы сторис тамаша иретинде болчу да. Я сказала да деп мындай күлүпчү. Бул эми, как сказать, кээде баягы шакек тагылып деле кыздар деле тамашалап киргизип коет го. Вот. Ну, так просто было, как эми ал учурдагы баягы тамаша иретинде болчу, кыздар менен отуруп, турмушка чыгып кеткенде эле болуп кетти го, бул жагы кол сурагандай эле болуп кетти го бул жагы деп, мындай тамаша иретинде айтылган сөздөр болчу да. Турмушка чыгуу кыялыңыз дагы эле барбы? Бирок ооба, биз мисалы үчүн жеке турмуш жөнүндө канча жолу суроолор берилсин, берилбесин, баягы эмнегедир элдер ошол сулуураак болсо, мындай атактуураак болсоң эле аябай ухажерлор көп, анан жигиттери көп, анын аркасынан ай ушунча бирөө жүрсө керек деген ой менен жашай берет экенбиз да. Бирок сиз деле азыр жалгыз бой энесиз да. Бирок жалгыз бой эне турмуштагы энеге караганда дагы мындай эмерек жүрүп калат экен да. Эки жагын карап, байкаштырып, мисалы мен турмушта жүргөндөн наоборот эркинирээк болчумун да. Мисалы кечинде түндө каякта жүрсөм дагы көөм бар, судан дегендейчи. Анан азыр жалгыз бой ал болсоң бир чөп жармашпасын, же бир жерде жүргөнүн көрүп калып эле жаман ойдо түшүнүп калбасын элдер деп, наоборот жашырынып калат экенсиң. Мен болушунча жашырынып эле келатамын. Эч качан коомдук жайларга барып, отуруп, же бирөө менен тамактанып, мындай эметкен учурлар деле болгон эмес да. Анан болсо чыкмак дегендей, анан тескерисинче мындай аябай мындай жеке жашооңду контролдоп каласың да. Ош бетер мындай өзүңдү бардык жактан ар тараптан карап дегендей, баягы канчалык сөз болгон сайын ошончолук кой ошол сөз мен жөнүндө эмес. Билбейм, бир башка эле Анжелика болсо керек. Мынчалык деп таң калып кетем да кээдечи. Кантип барына жетишип жиберип атат. Еще толтур адамдар менен сүйлөшүп турбайбы депчи. Бирок баягы интервьюларда кимди айтып келе жатсам, интервьюларда кандай бөлүшүп келе жатсам, мисалы Суперинфодо деле
баягы кырсык авариянасында бир интервью чыккандан кийин биз кырсыктап калганбыз да, ошондогу айтылган деле нерселерди деле баягы баардык эле жактан мындай ушу бир эле адам колумду сурап, бир эле адам бүгүнкү күнгө чейин ошол колдоп, мени түшүнүп келет. Колдоп атабы? Жаныңыздабы? Жолук салынганыбызга кандай кабылдады? Мындай ой, жакшы экен, азаматсың, жарашат экен деп койду. Жакшы. Мындай күткөн эмесмин дегендей. Бул да сенин тандооң, ар бир тандооңду мен деле колдойм деди. Болгону ошол. Нике кыйылыш керек эле да жолук салынгандан кийин ошол жаат. Ооба, бул аябай туура суроо. Бул баягы жолук салынган айым сөзсүз түрдө никеси болгондон кийин гана мырза менен чогуу отуруп, достошуп, сүйлөшүп, кол кармашып калат экен. Ошондуктан биздин баягы жашоодогу, жеке жашоодогу нерселерди мен болгону гана үстүртөн ал жеке жашоо деп гана жооп берем. Сон жанагы авария болдуңуз го, ошондон кийин сиздин жан дүйнөңүздөгү Анжелика башка Анжелика болдубу, жашоого көз карашы өзгөрүлдү? Анжелика кандай авариядан мурун, авариядан кийин кандай өзгөрүлдү? Абайлап сүйлөп калдым. Баягы бардык эле тилектериңди, кылдатты кайтышың керек да. Мисалы үчүн мен арыктагым келет эмес, мен сымбаттуу болгум келет дегендейчи. Ден соолуктан ажырап адам ушундай арыктап кетиши да мүмкүн экен. Пандемиядан кийин чарчадымбы? Мен бир ай жатам, 22-21 келсин, пандемия бүтсүн, мен турбайм. Не болсун ошол. Мен бир ай бою үйдөн чыкпай кроватта жатып уктайм деп ушундай эңсеп айтып бериптирмин да. Аллах таала мен аябай бир эс алдырды, 3 ай бою кыймылдатпай. Бели эле сынса, бул эртең чуркап кетет, бутумда сындырайынчы деп билбейм. Бутумда, белимде сыныйлай тур. Ушундай менин ичимдеги каалоом ушундай башкача аткарылып кетти. Ошондуктан даже каалообузду дагы кылдат менен сурашыбыз керек экен да. Мен эс алып жаткым келет, же мисалы үчүн бир пляжда, бир аябай сонун күндүн нурунда, моундай жерде деп жакшынакай сүйлөгөндү үйрөнүп калдым кылдаттык менен. Анан билбейм, эми аны айтып бериш үчүн өзүнчө передача керек болуш керек, өзүнчө дагы интервьюланышыбыз керек. Назира айым ал нерсени 1-2 сөз менен эле айтып берип баягы жыйынтыктай албайм да. Бул андагы сыноолор, андагы эненин реакциясы, андагы баягы адамдын уже самовыживание деп коет. Өзүңдү кантип мунадан туура алып чыгышыңды, буттарым иштебей калат деген сезим, обезболивающийлерден отказ кылып, мен ар бир денемди, бутумду сезишим керек деп 10 саат, 15 сааттап чыдаган адамдын чыдамкайлыгын аны айтып берсе болот. Бул сыноо демек болмок. Демек болуш керек болчу. Бирок адам мындай Кудай жөн эле бир адамга бир нерсе бербейт экен да, бир нерсени түшүнүш керек үчүн берет экен да. Мен ошентип айтылат, мен бирок билбейм. Кандай сабак алдыңыз? Аллах таалам деген айтат деп баягы мен эчтеке дей албаймын. Бирок мындай бар да, тозок бир гана аркы дүйнөдө. Бул дүйнөдө наказание деген нерсени Аллах таалам жазабайт экен да. Наоборот айтат экен да, бизде мындай го бирдесе болсо эле. Бумеранг дейт го. Жашоо бумеранг деген ал эми бардык нерсеге эле тиешелүү эмес да. Мен мисалы үчүн мен антип ойлобоймун. Бирөө бирдеке болсо эле ошону көрмөк, анткени бул катуу каткырып койду. Бул ыйламак себептегенде минтип койду деген нерсе бумерангка кирбейт да эми, туурабы? Сен кантип катуу каткырсаң, бир аздан кийин ыйлап калышың мүмкүн. Эми биздин кыргыздардын программасы. Ошол сөз ал мындай эле сөз да. Ошондуктан өзүбүзгө бактылуу болгонго уруксат бербейсиз да ошол. Ошол болуп атпайбы? Анан Аллах таала менден сура дегенке, мен берем дегенке, только жакшы нерсени берем. Замен эч нерсе деле баягы мага сураба болгону гана баягы, эми ал уже өзүнчө албетте дин жаатында ооба могу нерселерди жаса, бирок баягы аны өзү адам тандоо кылмайынча, ал өзү ошол нерсени чечмейинче аны эч ким заставлять эте албайт. Сон. Ооба, бүгүнкү күнгө чейин бирөө келип туруп мени жолук салың деген эмес да.
канчалык адамга ойлоп жолук салып мен тигин деп тыйган сайын адам ошону кылгысы келбейт. Мен өзүмдө да андай нерсе бар. Ошондон ар кимдин өзүнүн тандоосу. Мисалы сиздин өзүңүздүн тандооңуз бар жашоодо, өзүңүздүн көз карашыңыз бар. Мен аны да сыйлайм. Бул жерде деле менин өзүмдүн көз карашым жана жолук салынган бир себептерим бар. Аны дагы башкалар сыйлашын дагы мен суранат элем да. Ошо. Анан бак кыйгандан кийин отургузба койду бак деп биз үчүн чыгарып атат. Бак отургуздуңузбу? Бул дагы аябай бир мындай чоң резонанс болуп жаралып эметип кетти. Азыр мисалы үчүн ошол эле көлдүн бияк тарабын карасак канча бак кыйылды. Жүрөктөр эмнеге тилинбейт дейм да. Баягы балыкчыдан баштап тиги Баканбаеванын көздөй айдаган жолдо канча бак кыйылып турат? 200-300бү? Көп эле. Жол салынат деп. Жолду кеңейтебиз, жол салынат деп. Жана ошондой нерсе бияк тарапта деле бар да. Баягы бир бак кыйылды, ал бакты менин суранычым менен кыйышкан жок. Ал бакты мен барып кыйган жокмун дегенде просто не в то время, не в том месте оказалась Анжелика со своим телефоном. Понимаете? И биз баягы бир бакты кыйып, анын ордуна 100 бак, 1000 бак отургузганга деле баягы макулбуз. Ага чейин деле отургузуп келгенбиз. Бүгүнкү күндөгү тигип аткан көчөттөргө берилип аткан акчалар деле эми айтылбай эле ал жасалып атат. Ал мамлекеттин үчүн, ал өлкө үчүн да. Ошол бак кыйылды, мисалы үчүн канча миң, бир 70 000 сомдун тегерегиндеги акча ошол бак отургузууга штраф катары сразу салынды, берилди. Анткени ал жердеги баягы кызматкерлер билбейм кандай эмне себептен жана кандай уруксат менен мисалы үчүн кыйганы анын өзүнүн жетекчилиги менен иш алып барып жатышат да. Бирок алар кандай штраф төлөдү, эмне кылды билбейм, бирок биз ошол жерге кой алып барганбыз, кан чыгарып коелук, кандуу баягы жер болгон деп. И ошол жерде мисалы үчүн 20га жакын кызматкер чоң бензопилалар менен бак кыйылып аткан. Мына бак кыйылды, баягы биз авария болгон жер экен, карасаңыздар могу жакта кан экен, могу жакта момчу айнек экен деген сториске тарткан мен ошол жерде ошону тартпашым керек болчу. Коомчулукка мен ошону таратпашым керек болчу. Бул жерде мен күнөөлүүмүн. Ооба. Болгон андай нерсени тартпаш. Бул баягы эле баягы адамды бирөө өлтүрүп атса да ошону барып тарткан менен барабардай эле болуп калды да. Баягы туруп алып да, ондай болуп атат. Кээ бирөө туруп эми аварияны деле тартышпай туруп алып, ким жаны кетип атса, ким өлүп атса, ким эмне болуп атса эми бир ошондой болду деп ойлойм да. Бул да болсо сыноо болду. Сабак алдыңыз. Сабак алдым, ооба, тартпай калдым. Сон анан дагы азыркы тапта аң сезимге келе элек жаш кыздарды жолук салдырып элдин баарын ошентип атат, туура эмес үгүттөп атат. Кыргыздын када салты, аны муну кыргыздын улуттук баалуулуктарын тебелеп, таптакыр башка менталитетти алып келип атат деп айыпталып атасыз да. Бир немеде Фейсбукта ушундай жазылып. Мен кимге жолук салып турмун? Жаш кыздарга сиздин бутиңизге келиптир, видеосу менен экен. Биринчи күнү, ооба. Анан жазы бар экен, мынча кызга жолук салынды дегенби? Мен ушундай экен да. Окушума караганда. Белекке берилди. Белекке берилди. Анан жаш мындай кыздардын, кенедей кыздардын жолук салынып атканын көрүп, анан бул улуттук нерселерди тебелеп койбойбу деп ойлонбойсуңарбы же кенедей балдардын эмесин конвенция деген бар да. Алардын укугун тебелебей элебизби? Алар аң сезимге жетиле электе биз динди таңуулабашыбыз керек деген нерселер бар да. Кимге ичкин алар таңуулаган жери жок да. Бул жерде сиздер сырттан карап гана ошол нерсени ошентип ойлоп атасыздар деп мен айтат элем да, ошо жазып аткандаргачы. Себеп дегенде ал жерге мен жолук белекке берем дегенде жолукчандар келди. Баары эле Анжеликанын колунан жолук алайын деп элечи, уже жолукта алардын жолун мен салган эмесмин. Бирок арасынан экөөсү бар экен, исламский университетте окуйт экен, эки подружкасы хиджабчан. Анан мен ошо намаз окуп жүрөм, бирок сиздей болуп умрага барып зыярат кылып келгенден кийин мен да жолугумду чечпей калсам сонун болмок. Бирок ошо ниетимде, жүрөгүмдөгү нерсе бар эле, мен бүгүн жолук салынайын деп атам, мага бир жолук белекке бериңизчи деп келгенден кийин ага мен жолук салдым. Эки кызга жолук ошол күнү салды, бирөө турмуштагы эжеке экен.
Анан ошондон кийин жоолук салып баягы неметкен нерселерди деле билбейм, эми андай моменттер болуп эле жатат. Баягы өз каалоосу менен келип, мен жоолук салгым келет, мага жоолук бериңизчи. Жоолук салайын дейм, бирок кийимиме акчам жок болуп атат, жоолукка акча жок болуп атат деген дагы себептерди айтып кетсе, эми баягы белекке жоолук берилет. Бирок эч качан эч ким бирөөнү мажбурлай албайт, бирөө алып келип турганын деген кыргыз кийимин чечип туруп, үстүнө жоолук салып туруп, арабтын кийимин кийгизе албайт. Андай мүмкүн эмес. Андай болбойт дагы, болушу да мүмкүн эмес да. Бул жерде кыргыздын кийими дагы авараттарды жабылган кийим. Мисалы үчүн кыргызча деле сонун деле айпери деле кийип жүрөт. Мисалы Гүлнур деле, мен деле баягы мындай эле жанагындай эме болуп калат экен, бул жоолук жана элечектин жоолугу болуп калат экен. Үстүнө мындайча элечекти коюп алып туруп эле, баягы кыргыздын кийими катары эле полный авратың жабылып кийинип бара берсең болот экен. Кыргыз элиңди даңктап, апаңды, кызыңды даңктап ырдасаң болот дегендей. Бул мен ошондой көз караштамын да, жеке өзүм. Бирок баягы кыргыз улуттук кийимдерди баягы неметип кыргыздын касиетин деген жок. Наоборот, биз деген карасаңыз, жети атабызга тең ар бир намазда, мисалы Куранда атын айтып, ошолордун арбактарына эметип атабыз да, баягы чын жүрөгүбүз менен бата кылып атабыз, эстеп атабыз, биз жети атабызды билип атабыз, чоң ата, чоң апа, тайталарыбызды эскерип дегендей. Анан баягы эми бул нерсени башка деле баягы көз караштан карай бербеш керек да. Араб кулдар исламизация дей бербеш керек деп ойлойм да. Эми бул деген билбейм. Чынын айтканда бул жөнүндө дагы бир бизден да көрсөтүп калышыбыз керек экен. Бирок кыргыз кийиминде жүрөм мен, кыргыз кийимин киемин, кыргыз ырларын ырдайм, Кыргызстан үчүн көптөгөн нерселерди, жакшы нерселерди жасагым келет, чыныгы кыргыз патриот кызы болгум келет мен. Болгону эле моюнум жабык. Ошон үчүн мен кечирип коюңуздар. Дагы көп суроо калып калды. Аябай калып калды, кайра. Аны сиздин көрсөтүүңүздө жасашыбыз керек. Режиссер улам эле саатын көргөзүп атат, тилекке каршы жыйынтыкташ керек болуп атат. Атайын келип маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Дагы ичимде ушунча көп суроо. Дагы эмнеге мындай, эмнеге тигиндей деген суроолор берилбей калды. Кудайым буйрса аман болсок, дагы ошо экран аркылуу дагы көрүшөрбүз, дагы сүйлөшөрбүз деген ойдомун. Анан эң башкысы жан дилимен айтайын дегеним, жөн эле Анжелика болгонуңуз үчүн деле сүйгөндөр бар. Сөзсүз эле мындай мени өзүңүздүн жаныңызды мени сүйгүлө деп айрыбай деле койсоңор болот дегим келип атабы, же аял катары боор тартып атамбы? Кыскасы жакшы ойду айтып атам, жаман ойлоо болот. Сиз дагы бушуп атасыз, сиз дагы мен үчүн аябай баягы эне катары колдоп атасыз. Мен эч кимден сүйүү күтпөйм, эч кимге жагынгым да келбейт. Ким мени жакшы көрсө дагы, жаман көрсө дагы, анын өзүнүн себептери бар. Мен 3 кызыма жакшы апа болсом, ата-энеме жакшы кыз болуп берсем эле болду. Комчулуктун ою мага билесиз да, мындай толкун болуп калды, көнүп калдым. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү жана ЛТР каналынын Эркиндик 122 программасынын көрүүчүлөрү, бүгүн сиздер суранган, сиздер күткөн сонун маек болду деп ойлойм. Жана биздин маегибизден жөн гана бир шоу бизнестин эки аялы отуруп эле сүйлөп аткандай эмес, бир кандайдыр бир данеге алып, өзүңүздөргө бир туура сабак алып каласыздар деген ойдомун. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.